Кыргыз тилинин алгачкы агартуучуларынын бири Кусейин Карасаевдин туулган күнүнүн 120 жылдыгы ушул тапта белгиленип жатат. Алп агартуучунун өмүр жолуна кыскача токтоло кетсек, ал 1901 жылы Ысык Көл облусуна караштуу Түп районундагы Кең Суу кыштагында туулган. 1916 жылдагы үркүндө Кытай жергесине барып, жан багуу үчүн байлардын коюн багып, балдарын окуткан. Өзүнүн туулуп өскөн жерине 1921 жылы кайтып келген. Ал эми 1923-25 жылы Ташкент шаарындагы Кыргыз агартуу институтунда окуган. Бул институтта окуп жүрүп, Эркинтоо гезитинин алгачкы сандарын чыгарышкан жана ага кабарчылык кылган. Карасаев Кыргызстанда сөздүк түзүү ишине негиз салгандардын бири. Ал Батманов менен орусча-кыргызча сөздүктү 1938 жылы түзгөн. Ал эми 1966 жылы Кусейин Карасаев тарабынан кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгү жарык көргөн. Кусейин Карасаев сөздүктүн атасы гана болбостон, котормочулук ишке да аралашып, андан сырткары Манас эпосун жазып алууну да уюштурган адамдардын бири болгон. Алп агартуучунун тилибизге кошкон баа жеткис мурасы, байлыгы жөнүндө небир сонун көрсөтүүлөр берилип, эскерүү кечелери өтүп жатат. Ал эми бүгүнкү сабагыбызда Кусейин Карасаевди агартуучу гана катары карабастан, элдик даанышман, көл өрөөнүнөн чыккан айтылуу акелердин катарында карасак, алдын ала келечекти көрө билген көрөгөчтүгү бар экендигин элине берип кеткен баталарынан билсек болорун айтып өткүм келди. Башкача айтканда, анын жазып калтырган баталары бүгүнкү күндө биздин жашообузга шайкеш келип, элине бейпилдик, тынччылык каалаганы көрүнүп турат. Кыргыз элинде ак бата, бата берүү, бата алуу деген ыйык түшүнүктөр бар. Бата сураган адам эки колун жайып, алакандарын бириктире, бетине жакын тутуп, берген батаны аягына чейин күтүп, акырында гана оомин деп батаны кабыл алдым деген мааниде колун жүзүнө сүртөт. Бата алат. Бата тийген кишини бак жалгайт. Бата оңойлук менен жанбайт. Батаны касиеттүү, ыйык деп эсептешкен. Эл оозунда сакталып келаткан батанын түрлөрү көп. Алсак, ымыркай төрөлгөндө, жер жетип үйлөнгөндө, өргөөлүү болгондо, ал тургай узак сапар жолго чыкканда да бата берилген. Кыргызда Кан Кошойдун Каныкейге берген батасы, алп жазуучу Түгөлбай Сыдыкбековдун, агартуучу Кусейин Карасаевдин, Аксамай Кадыралы кызынын баталары белгилүү. Бата менен эл көгөрөт, жамгыр менен жер көгөрөт демекчи, сөз баккан, өнөр кадырлаган, океандай зор Манас эпосун жараткан кыргыз эли бата берүү салтына өзгөчө көңүл буруп, ыйык касиет, салт катары барктап келген. Батанын касиетине ишенишип, бата берчү адамга да өзгөчө көңүл бурушкан. Демек, Карасаевдин берген баталары бүгүнкү күндө келечек муундарды тарбиялоодо, батаны ыйык жөрөлгө, салт катары туткан кыргыз элинин тарыхында өзгөчө орду бар экендигин айгинелеп турат. Анда эмесе, даанышман атабыздын баталарына көңүл буралы. Алладан тилегеним үчөө гана: биринчи, ден соолукта эсенчилик, экинчи, берекелүү кененчилик, үчүнчү, жалпы элиме бейпилчилик. Маа болсун, баш болсун, берекелүү аш болсун, узун өмүр жаш болсун. Ий деген ору болбосун, келе деген доочу болбосун, баккан бале болбосун, жаккан жалаа болбосун. Халк ордунда болсун, кан тактысында болсун, кандын касабынан сактасын, кара чанын дооматынан сактасын. Ашуусу бийик тоодон сактасын, айкырып кирген жоодон сактасын, агымы күчтүү суудан сактасын, адам өлгөн чуудан сактасын. Бак карасын, кыдыр дарысын, эл ичи тынч болсун, эмгек кайнап турсун. Береке жайнап турсун, карыяларыбыз тускалуу болсун, байбичелерибиз берекелүү болсун, келин кыздарыбыз уяттуу болсун. Элибиз асмандагы топ жылдыз, үркөрдө жаркырап, чогуу ырдап, тоюн тойлоп, үзүрлүү өмүр сүрсүн.
Бышыктоо үчүн суроолор. Кусейин Карасаев качан жана кайсы жерде туулган? Анын кандай эмгектерин билесиңер? Бата бери жөрөлгөсү жөнүндө эмнени билдиңер? Батанын кыргыз элинин турмушундагы ролу кандай? Көңүл бурганыңарга чоң рахмат.